По всему банковскому сектору нападение болуп атат азыр. Азыр дагы үчөө келди ыйлап мугалимдер. Милицияга чуркап эчтеке кыла алышкан жок. Ошентип жөн жерден 158 миң кредитти мойнуна илип шок болуп отурат. Мына ушул эки билдирүү WhatsApp мессенджерлеринде желдей тарап жатат. Билдирүүлөрдөн кыска жыйынтык чыгара турган болсок, анда онлайн шылуундардан алданып калгандардын окуясы баяндалат. Мисалы, биринде бейтаныш адам мугалимдерге телефон чалып, өзүн улуттук банктын өкүлү деп тааныштырып, алардын атынан чоң суммада насыя алып койгону айтылат. Азыр дагы үчөө келди ыйлап мугалимдер. Бирөөсүнө 110 миң, бирөөсүнө 200 миң, бирөөсүнө 150 миң сом кредит алдыртып салышыптыр. Телефонду чукулаган киши болуп, Нацбанктан чалып атабыз, сиздин телефонуңузда мондай деп. Ал эми экинчи билдирүүдө да башкы банктын өкүлү деген киши шилтемелерди сунуштоо жолу менен жарандарды алдап кеткени сөз болот. Телефонуна М-банкка 150 миң сом түшүптүр. Анан эле аябай грамотный голос менен бирөө чалыптыр дагы ушундай эмеске. Нацбанктан чалып атам, 150 миң сом түшүп, Пашевке которуп алыптырбыз, кайра бизге которуп коюңузчу дептир да. Анан которуптур, бир ссылка жибериптир, ошол ссылканы басып коюңуз, бизде ошондой бир эмебиз, процедурабыз бар деп айтыптыр. Анан ал ссылканы басат. Анан өзүмдүн М-банкымда 8 миң сом бар болчу дейт. Анан бир кезде ссылканы басып анан текшерип коеюнчу деп карасам эле 8 миң сом жок калыптыр дейт. Анан чуркап эле бул М-банкка келиптир. Кыргызстан банктын ичиндегичи. Анан келсе эле сиз жаңы эле бир жарым саат мурун 158 миң кредит албадыңызбы, онлайн кредит дептир. Тигил чалкасынан кетип милицияга чуркап эчтеке кыла алышкан жок. Улуттук банк алардын атын жамынгандар онлайн шылуундар экенин билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Айгүл Молдобекова телефон чалуулар менен мындай фактылар көбөйгөнүн белгилейт. Улуттук банк элдерди алданып калбаш үчүн кече же бүгүн эле ишти баштаган жокпуз. Улуттук банк пайда болгондон бери эле калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу үчүн атайын иш аракеттер жүргүзүп келебиз. Анын ичинде маалымат берүү, телеканал, радио, басылмалар аркылуу окуучу бүт тараптан маалымат берүүнү үзгүлтүксүз жүргүзүп келгенбиз жана жүргүзүп жатабыз байма бай. Бирок тилекке каршы биздин баракчаларга баш баккандан мурун элдер ошол телефон чалууларга ишенип бат эле алданып калып атышат да. Башкы банк интернет колдонуучулар жарандар сак болушу керектигин, шектүү шилтемелерди ачпай, күмөндүү телефон чалууларга ишенбөө зарылдыгын эскертет. Улуттук банк жана башка коммерциялык банктар мессенджерлер аркылуу кызматтык документтерин эч качан жөнөтпөйт. Бул шылуундардын аракети. Андыктан сизге чалып же жазгандарга олуттуу көңүл буруңуз. Эгерде күмөндүү шилтемелер болсо, такыр ачпай эле коюңуз. Себеби сиздин электрондук капчыктарыңыздан жана банктагы эсебиңизден акча уурдагысы келген шылуундар ушул сыяктуу жолдорду көп колдонот.